Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шор кызы тааныштырам. Баткенде соңку жумада 984 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, мас абалында автоунаа башкарган 18 айдоочу, айдоочулук көлүгү жана автоунаага тийиштүү документтери жок автоунаа башкарган 11 айдоочу кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаган 253, алдыңкы айнегин мыйзамсыз караңгылаткан 2 айдоочу, башка ар кандай жол эрежелерин бузган 700 айдоочу аныкталып, убактылуу токтотуучу айып короо 31 автоунаа токтотулган. Милиция Кызыл Кыяда окуучулардын коопсуздугун талкуулаган жыйын өткөрдү. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлады. Маалыматка ылайык, жыйында 1-сентябрь билим күнүнө карата жаш балдар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө, зордук зомбулуктарды болтурбоо максатында көйгөйлүү маселелер талкууланды. Облустук милициядан кабарлашканда, өстүздөгү жылдын 8 айында жаш балдар арасында 18 кылмыш иши катталган. Белгилей кетсек, Кызыл Кыя шаар аймагында жалпысынан 13 мектеп, 5 жеке мектеп, 3 кесиптик жана атайын окуу жайы бар. Президент 15 жакты мамлекеттик пансионат 49 жылга ижарага берилерин айтып чыкты. Президент Садыр Жапаров Ысык көлдүн айлана тегерегиндеги 15 мамлекеттик же мамлекеттик мекемелерге таандык пансионаттарды 49 жылга ижарага бериле турганын айтты. Бул тууралуу президент Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Жапаров кызыккан тараптар болсо мамлекеттик мүлк фондуна кайрылса болоорун, негизги шарттар алгандан кийин дароо инвестиция салып башташ керектигин белгилеп өткөн. Талап боюнча 3 жылдыздуудан жогорку мейманканалар, коттедждер жана башкалар салынышы керек. Баткенде эгемендүүлүк майрамы чоң салтанат менен өтөт. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат катчысы билдирди. Ага ылайык эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына арналган салтанат Баткен шаарындагы Борбордук стадиондо өтөт. Майрамдык салтанатка Өзбекстандын эстрада ырчылары да чакыртылган. Иш-чара кол өнөрчүлөрдүн, улуттук тамак аштардын көргөзмөсү жана улуттук спорттук оюндар менен коштолмокчу. Салтанаттын расмий бөлүгү саат 10:45 башталат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.